Assalamu alaikum, урматтуу кыргыздар, урматтуу туугандар. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыздар, урматтуу туугандар. Ар бир адам өзүнүн туулушунан бактылуу, күчтүү, бай болууга укугу бар. Кыргызда айтып коет го, ар бир баланын ырыскысы бар деген. Өзүнүн маңдайына жазылган ырыскысы бар деген. Ошо өзүңдүн маңдайыңдагы ырыскыңды кантип алыш керек да. Анчун Кудайга жалыныш керек. Эгер сен Кудайды көрбөй атсаң, же бир жаныңды көрбөй атсаң, же бир шайтан лаанаттарын көрбөй атсаң, же бир жакшы периштелерди көрбөй атсаң, ал жок дегенге жатпайт. Ал ишенесиңби, ишенбейсиңби бар. Ошондуктан Кудайга жалын. Эгер сен ооруп атсаң, эгер сен кедей болуп атсаң, эгер сенин башыңда проблема болуп атса, значит сеникин урдап атышат да. Сага кара күч жиберилген, кара дуба, көз тийген, сөз тийген, короче. Ошондуктан Кудайга жалын. Ар кайсы дарыларды ичип тиги больницаларга чуркай бербе, ал жардам бербейт. Кудай Аллах Таалага жалын. Кудай Аллах Таала жардам бер, күч кубат бер, ден соолук бер деп. Бул негизи энергия бар, жан бар, Кудай бар. Кудайды көрбөй атсаң, значит Кудай жок дегенге жатпайт. Кудай деген бар. Ошондуктан бардыгын Кудай Аллах Таала берет, ырыскынын бардыгын Кудай Аллах Таала берип турат. Бардыгын күнүмдүк ырыскынын бардыгын Кудай Аллах Таала берет. Бардык байлыктын баарын, ден соолук ырыскынын баарын берет. Эгер сен кедей болуп атсаң, эгер сен ооруп атсаң, эгер сен кыйынчылык тартып атсаң, значит сенде блокировка бар. Же өзүң блокировканы койгонсуң, же бирөөлөр блокировка койгон, кара күч жиберген, ошондуктан урдап атышат. Сенин ырыскыңды, байлыгыңды, ден соолугуң баарын урдап атышат. Ошондуктан өзүң ден соолугуңду, ырыскыңды сакташың керек, коргошуң керек. Кудай Аллах Таалага жалынып, коргоп калышың керек. Ошондо сен ырыскыңдын баарын аласың. Болбосо эчтеке жок. Ар бир адам өзүнүн ырыскысын, өзүнүн укугун өзү коргойт. Андан кийин Кудай коргойт. Өзүң коргой баштасаң, анан Кудай Аллах Таала коргоп берет. Бардык күч кубатыңды, бардык байлыгыңдын бардыгын берет Аллах Таала. Ошондой. Салам алейкум.